Бул 30 жылдын ичинде бир да президент Дордой базарына барбаптырды, президенттик убагында. Эң негизги бул мамлекетибиздин ичиндеги тынччылык. Биз бир гана ушул кандай бир ишкерликти жүргүзүп атсаңыз, ошонун болгон салыгын төлөп коюңуз, бүттү. Саламатсызбы, Алтынбек мырза, биздин сизге келгенибиздин себеби өзүңүзгө маалымат болгондой, бүгүн бир эле биздин Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө бир аз бир кооптонуулар, эртең кандай болот, жашообуз кандай болот деген бир кооптонуулар болуп жатат. Ошонун негизинде биздин мамлекетте бүгүн ошо салык кызматы бир негизги бир кандай десем, элдин куралы дейинби же үмүтү дейинби болгондуктан биз ушул суроолор менен сизге кайрылалы деп чечтик. Биринчи эле сурообуз жаңы технологиялар жөнүндө. Мисалы, бардык ишкерлер азыр онлайн ККМ системасына өтүп жатышат. Бул өзгөрүштөргө алар кандай баа берип, кандай мамиле кылып жатышат жана мамлекет бул нерседен пайда көрөбү деген суроого жооп берип койсоңуз. Саламатсызбы, Ментеже. Эми биринчиден баардыгыңыздарды өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктайм. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча айта кетсек, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаңы жылдан былтыркы жылдын 4-кварталында биз аябай чоң масштабтуу иш баштадык. Бул ККМ аппараттарын биздин ишкерлерибизге внедрение боюнчачы. Мен ойлойм, аябай жакшы, аябай чоң масштабтуу иш болду. Бул боюнча эгерде мисалга келтирип кетсек, 21-жылы бизде ишкерлер 24 000 ККМ колдончудун. Ал эми уже 22-жылы на февралдын итогу менен биз уже 44 000 ККМ колдонуп атат Кыргызстанда. Экиси өстү. То есть бул уже 200, ар бир 230 жараныбызга 1 ККМ турган болсо буга чейин, бүгүнкү күндө уже биз ар бир 130 жараныбызга бирден ККМ коюлуп калды. Бунун натыйжасы кайсыл жерлеринде көрүнүп турат да. Бунун натыйжасы, мына мисалга алсак, биз айына ККМге байланыштуу болуп салык системасы белгиле 3 миллиард ашыкча топтоп атабыз. 3 миллиард деген бул деген канча деген пенсия, канча деген айлык маянан көтөрсө болот да бүгүнкү күндө. Бул 3 миллиард ай сайын деген. Ай сайын 3 миллиардтан. Бул мындайча айтканда азыркы кырдаалда 3 миллиард ашыкча кылып былтыркы жылга караганда чогултуу, мен ойлойм, бул аябай чоң сумма да. Биз ойлойбуз, быйылкы жылдын дагы 22-жылдын аягына чейин биз да бул көргөзгүчтөрдүн баарын чоңойтконго аракет кылабыз. И ошонун негизинде мен ойлойм, уже ушул жыл соңуна чыгып атканда жакшы показательдерди уже тартуулайбыз да. Мына баарыбызга маалымат болгондой, өткөндө өлкө башчысы Ош базарын жана Дордой базарларын кыдырып, жеке ишкерлер менен биздин жөнөкөй эле соодагерлер менен кезигип, ошол алардын көйгөйү менен таанышып чыкты. Ошол боюнча кандай иш алып баруулар болуп жатат? Ошолордун көйгөйү менен андан ары иштер жүрүп жатабы же ошол президент барып кеткен эле токтоп калдыбы? Жок, бул албетте президентибиз Дордой базарына барып биринчиден айтып кетиш керек, белгилеп кетиш керек. Ушул 30 жылдын ичинде бир да президент Дордой базарына барбаптыр, президенттик убагындачы. Ал эми бул, получается, биринчи президент Дордой базарына өзү барып, өзү ушул ишкерлер менен, ишкерлердин көйгөйү менен таанышып, ошол эле убакта ККМ аппараты боюнча түшүндүрмө, мындайча айтканда, көп ишкерлерге түшүндүрүп кетти. Бул өтө жакшы, мындайча айтканда, салык система үчүн өтө чоң иш болду деп ойлойбуз. Себептенде ишкерлер да түшүнүштү, что президент бул маселени колдоп аткандыгы, ушул маселе контролдо болгондугу ишкерлердин көбү түшүндү деп эсептейбиз да. Ошондуктан ушунун баардыгы, мен ойлойм, өтө бир мындай
чоң жечкендиктерге дагы бир түрткү болот да. Ушул акыркы күндөр айрыкча ушул Кыргызстанда бир чындыгында болуп жатабы же болгон жокпу биз айта албайбыз, бирок деген бир тартыш болуп жатат, жетишпегендик болуп жатат деле элдин арасында сөз болуп жатат. Ошонун арасынан мисалы үчүн салыкты чогултууда, ишкерлерден ошо салыкты чогултууда сиздерде бир мындай бир барбы, бир кандай десем оорлошкон учур же болбосо бир проблемалар барбы же бардыгы эле мурдагыдай кетип жатабы? Негизи эле эгерде ушул ККМ киргизүү боюнча деги эле салык тармагында кандай бир ишкерлерге оорлук келип атабы деген суроону айтып атсаңыз керек. Бул боюнча мен айтып кетет элем, ишкерлердин баардыгы былтыры кандай төлөп аткан болсо, ушундай эле төлөп келе жатат. Ошол эле Ашыкча ошол эле мындайча айтканда былтыр кандай төлөгөн болсо, январь февралда быйыл деле ошондой эле төлөп келатат. Единственное, бул жерде белгилеп кетиш керек, былтыры такыр төлөгөн субъектлер чыгып, ошолордун баарынын азыр салык төлөөгө чакырып, ошонун баарын азыр ККМ коюп, баардыгын иретке койгонубуздан кийин салык топтоо, салык жыйноо, ушунун баардыгы көтөрүлгөнү ушул төлөбөгөндөрдүн эле негизинде чогултулат. Убагында төлөбөгөндөр дагы бар бизде, убагында төлөбөй калгандар. Эми андайлар да болот. Ишкерлерде бул ар кандай себептер менен акча тартыш маселеси болуп калат. Кээ бирөөсү жашырам деп аракет кылып калат. Ушунун баардыгын салык системанын бүтүн сотрудниктери биригип иштеп, ушунун натыйжасы баардыгын убагында төлөткөнгө аракет кылып жүрөбүз. Жана сиз айткандай ушул акыркы жылдар ай сайын жанагынча чоң сумма, ири сумма өсүш болуп жаткандыгы бул ошол мурда салыктарын жашырып жүргөндөрдүн бүгүн ачыктап жанагынтип текшерилип жаткандыгына байланыштуу деп ойлойсузбу же кандайдыр бизде ишкерлер көбөйүп ошонун негизинде салык көбөйдүбү? Ошол боюнча да азын улук маалымат берип кетсеңиз. Бул боюнча айтып кетсек, албетте жаңы салык төлөөчүлөр дагы кошулду арабызга. Ошол эле убакта мурда такыр төлөбөгөндөр дагы көп болчу да. Жашырып келишкен. Ушунун баардыгын ачыкка чыгарып, ушунун баардыгын бүгүнкү күндө мындайча айтканда кээ бирки жерлерде даже артынан түшүп алып жүрүп төлөттүрүп атабыз да. Бирок белгилеп кетиш керек, мисалы алдын ала карызга сурап, андай жок, ай майын төлөө болуп атат да. Жалпыбызга маалымат болгондой, азыркы дүйнө жүзүндөгү абал өтө оор десек деле жаңылышпайбыз. Ошол абалга байланыштуу биздин акырындап ошол салыкты төлөөчүлөр аз болуп, анан эртең ошол биздин калкыбызга бир зыяндарды алып келбейби? Бул боюнча пикириңиз кандай? Эгерде салык система жагынан айтсак, мен ойлойм, себеп дегенде эң негизги бирден бир биздин салык төлөөчүлөр, мен ушул жылдын башында да интервью берип аткандай белгилеп кеткем, биздин эң негизги бул мамлекетибиздин ичиндеги тынччылык. Ушул биздин өзүбүздө тынч болуп, элибиз баардык маселеге түшүнүктүүлүк менен относиться этишсе, мен ойлойм, бунун баардыгы биздин салык топтоого такыр эле эч кандай тиешеси болбойт. Алтынбек мырза, мына бүгүн деген сиз ушул салык кызматыбыздын жетекчиси катары, бул нерсени түп тамырынан билген адам катары бүгүн жеке ишкерлерге кандай кеңеш бере аласыз? Мисалы үчүн, алар өлкөнүн өнүгүшүн колдоо үчүн эмне кылыш керек? Жеке ишкерлер жана ошо бүгүнкү күндө ушул көп элди багуу үчүн иш менен алектенип жаткан биздин ишкерлер эмне, кандай бир жаңы иштерди алып барыш керек деп ойлойсуз? Негизи азыр цифровой век болуп атпайбы? Цифровой век бул деген бүт бардык кыймыл аракет, ушунун бардыгы онлайн көрүнүп турат да. Онлайн көрүнүп турат, ошондуктан бүт ишкерлерге мен айтып кетет элем, мурункудай жашырып калыш, мурункудай бир төлөбөй коюш деген
ойдон алыс болуш керек да. Себеп дегенде бул ушул замандын талабы болуп атат. Бүгүнкү күндө эң эле салык системасы бул Кыргызстандын салык системасы либеральный болуп атат да. Ошондуктан мен баарынан суранып кетет элем, кандай бир ишкерлик жүргүзүп атсаңыздар, кандайдыр бир жумуш аткарып атсаңыздар, ушунун баардыгын эгерде ушул ишкерликти жүргүздүңүзбү, салыкты төлөп коюңуз. Эгерде ишкерлик жүргүзбөй, эчтекеси жокпу, анда төлөбөңүз. Биздин бүгүнкү күндө салык кодекси ушинтип эле турат. Эгерде сиз ишкерликти жүргүзбөсөңүз деле биз салык төлөп койгула деп айтабыз. Биз бир гана ушул кандай бир ишкерликти жүргүзүп атсаңыз, ошонун болгон салыгын төлөп коюңуз, бүттү. Эч кимдин эч кандай суроосу жок, эч кимдин эч кандай талабы жок. Мыйзам чегинде эле. Мыйзам чегинде. Ушунун баардыгын сиз бүгүнкү күндө эгерде элге бир кандайдыр бир услуганы жасаган болсоңуз, ушунун баарынын убагында төлөп жүрсөңүздөр, буга өзүңүзгө деле жеңил. Бул баары бир бүгүнбү, эртеңби ачылат, бүгүнбү, эртеңби көрүнөт. Ошондуктан баарынан кийин топтолуп калып, пиня санкциясы менен болуп калбаш үчүн мен баардык ишкерлерден суранып кетет элем, салыкты убагында төлөп, мурункудай төлөбөй коюш эмес, төлөштүн айласын табыш керек. Анан ошондуктан ооба бүгүнкү күндө эми ар кандай ишкерлер бар. Тиги чем ушул салыкты төлөгөндөн көрө мен ушул акчанын баардыгын юристтерге топтоп мага ушул салыктан качыштын жолун таап бергиле дебестен суранып кетет элек. Ушунун баардыгын кандайдыр бир ишкерликти жүргүзсөңүз, Кыргызстан мамлекетинин ичинде ушунун баардыгын салыгын өзүңүздөр эле эсептеп, өзүңүздөр эле мындайча айтканда тазалыкта жүрсөк да. Ушунун жыйынтыгы мен ойлойм баары бир болот, баары бир ушунун сиздер төлөгөн салыктан канча деген сот маселелер чечилип калып атат. Ошон үчүн баарыңыздардан суранып кетет элем, убагында анан жасаган жумушуңузга жараша салыкты төлөп коюп жүрсөңүздөр. Маегиңизге чоң рахмат, Алтынбек мырза. Мына бүгүн мен ойлойм сиздин берген маегиңизге карап угуп отурсак, жөнөкөй калкка, биздин кыргыз элине мындай түшүндүрмөлөрдү көбүрөөк берип туруш керек экен. Анткени мынабы ККМК боюнча деле, ошол кассовый контрольный чек боюнча деле бүгүнкү күндө элет жергелеринде, алыскы райондордо элдин түшүнүгү жакшы болбой жатканына байланыштуу алар ошол жана жеке ишкерлердин тилине кирип, бул нерсенин бизге кереги жок деген пикирлерин айтып жаткан учурлар аз эмес. Мен ойлойм мындан арыда биз салык кызматы менен тыгыз иштешип, биздин кыргыз элине түшүндүрмөлөрдү берип турабыз деп. Маегиңизге чоң рахмат.